Балдарга болгон, кыз келиндерге аялдарга болгон зордук зомбулук бизде уже аябай өстү 65%. 13-жылы 2339 болсо, быйыл эле уже 3 айдын ичинде 2319 болуп катталып атат да. Мен сизге бир нерсени айткым келет, билесизби, билбейсизби? Мурда жергиликтүү бийликтерде, облат администрацияда, райондук администрацияда аял жана үй бүлө жана гендер деген атайын бөлүмдөр бар болчу да, 3 штаттан белген. Ошол 17-жылдары кыскартылып кетти да, аялзат программасы боюнча. Ошо кыскарткандан кийин эле 18-жылы 7178-ге өсүп кеткен. Мен айткым келет, буну өткөн чакырылыштан бери көтөрөмүн. Үй бүлөнү коргоо, аялдарды, балдарды коргоо, гендер маселеси боюнча атайын өкмөттүн алдында бир орган болуш керек. Бул боюнча оюңузду да сурабайм, эл өкүлү катары мен сизден ушуну талап кылат элем да. Структураңызга киргизбесеңиз абалыбыз абдан начар. Үй бүлө сакталбайм, биздин коомубузда тынчтык сакталбайт. Көпчүлүк ушундай биздин инциденттердин бардыгы ушунда башталгандыктан болуп атат.